Саламатсыздарбы, сиздер менен Кактус медиа порталынын журналисти мен Бермет Уланова. Жана бүгүн бизде конокто Ата Мекен фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбек Насырканович Шыкмаматов. Саламатсызбы агай? Бүгүнкү биринчи суроом сизге: кайсы себептен сиз депутат болууну чечтиңиз эле? Депутат болуу эмес, биринчи саясатка кантип келдим эле. Мени депутаттыкка саясат алып келди. Саясатка мен 2005-жылы Жогорку сотто жарандык иштер боюнча улуу консультант болуп иштеп жүргөм. Ошондо Текебаев парламенттин төрагасы болчу. Ал ошо кулактандыруу берип, парламенттин юридикалык бөлүмүнө заведующий издеп ошо конкурс кылганда, ошо конкурска бир 10 киши келип катышканбыз, мен да документ бергем. Анан аягында ал жерге башка бир айым өткөн, тажрыйбасы бар. Мени өзүнө чакырып, өнөрчүкеш ошондо мага жардамчы болбойсуңбу деген, саясатка кызыгасыңбы деп, мен кызыгам дегем. Анан ошентип биринчи жолу парламенттин босогосун аттап, биринчи жолу Текебаевдин командасына кирип, ошо ойдон саясатта калып калдым. Ошо ойдо депутат. Так менин саясатка кызыгуум бала кезимден эле бар болчу. Мен саясий процесстерди, саясий болуп аткан жаңылыктарды, саясий аналитиканы, саясий көз караштарды ар дайым мындай коомдо байкап турчумун да. Анан ошондон баштап калдым. Андан кийин 2007-жылы парламенттик шайлоо болгондо катышты, өтпөй калдык. Андан кийин 2010-жылы мен өкмөткө министр болуп кеттим. Ата Мекен партиясы парламентке келди. 15-жылы биз парламентке келдик. Ошондуктан мен ошондон бери кесибим юрист. Мен ошол сот болоюн деп жүргөм. Кесибимди тандап, анан тагдыр ошентип саясатчы кылды мени. Бирок жогорку сотто да иштегенсиз. Мен ошол сот болом деп, мындай сот болом деп даярданып жүргөм да. Өкүнбөйсүзбү? Жок, өкүнбөйм. Анткени эгерде менин ордум саясатта жок болсо, мен кетип калмакмын. Мага кылган ишим өзүмө каниет алып келет. 2020-жылкы шайлоого барайын деген оюңуз бар? 2020-жылга шайлоого сөзсүз буюрса барам. Аны өтөбүз, өтпөйбүз, аны шайлоочулар аныктайт, шайлоочулар чечет. Бирок биз саясий партия катары, саясий партиянын мен жетекчилеринин биримин, төрөгөн орун басарымын. Анан партиянын астында биздин милдеттемебиз бар. Партиянын элдин астында милдеттемеси бар. Биз партия сөзсүз түрдө катышабыз. Ал эми кийинки парламенттин курамын, аны биздин шайлоочулар эл чечет. Сиздердин партияңардын лидери Алмамбек Чуркешевич эмки шайлоого катышайын деген ою барбы? Мен ойлойм, соттордун өкүмүнө жараша болот. Соттордун бир гана эгерде мыйзамдуу чечим болсо, адилеттүү чечим болсо, соттор көз карандысызбыз, мыйзамга гана баш ийебиз. Биз мыйзамды гана пир тутуп, адилеттүүлүктү гана жетекчилик алабыз деп азыр айтып атпайбы? Эгерде ошол ураан, президент айтып аткан ошол ураан, соттор өзүлөрү айтып жүргөн ошол ураан чын болсо, анда Текебаев акталыш керек. Анткени Текебаевди Атамбаев жеке өчөшүп, жеке өч алуу максатында каматканын анын кичинекей баланан өйдө билет. Бир кичинекей далил жок, алып берип камап койгон. Анан ойлойм, азыркы соттор адилеттүүлүктөрүн отобуз десе, сөзсүз түрдө актала турган өкүм чыгарат. Анткени ал жерде, мына мен юрист катары айтайын, ал жерде кылмыштын предмети дагы, кылмыштын өзү дагы мындай кыймыл аракет эмес, өзү да жок. Анан ал кандай бирөөнү айтты деп эле эртең камай берсек, анда киши калбай калат да. Саясатта ар дайым бири-бирине мындай оппонент болгон күчтөр болот. Ар дайым саясатта конкуренция болуп, адамдар бири-бирине мындай каршы болот. Кээде ушу кара санат эле кылып эле бир кудайдан жол ачкан жуликти алып келип анан оппоненттерди камата берсе, ошо жакшы иш болобу? Эртең дагы бирөөнү алып келип эле айт десе, алар айта берет да. Маевский ошол айтып жала жапкан үчүн $2 миллион алып кеткен. Аны баары билет. Укук коргоогондар, соттор өзүлөрү билет. Маевский анткени спецслужба деген бар, алар өзүлөрү билет. Кимдер алып келгенин, кантип алып келишкенин. Анан ошо Текебаевди каматыш үчүн $2 миллион сарпташкан ошол күчтөр. Анан ошол адилеттүүбү? Ошо Маевскийге бергенде ушинтип эле жала жаап койду. Ал дагы бекер жала жаппайт да. Ал дагы мага акча берсиңер, жала жабам деп, анан акча берип, анан жала жаптырып, анан каматып атпайбы? Анан эми ошону биз бүгүн мыйзамдаштырышыбыз керекпи? Ошол адилеттүү болобу? Ошол Кудайга жагабы? Ошондуктан мен ойлойм, Текебаев акталат деп мен терең. Акталып калса келет шайлоого. Сөзсүз түрдө. Эми сиз иштеп чыккан мыйзам долбоорлоруна токтолсок,
кайсы мыйзамдарды иштеп чыктыңыз эле, кайсы мыйзамдар кабыл алынып азыр иштеп жатат? Биз мыйзамдар боюнча биз мындай өтө көп сандуу мыйзам иштеп чыкты деп мактана албайбыз. Биз көбүнчөсү санына эмес сапатына көңүл бурабыз. Ошол үчүн биз иштеп чыккан мыйзамдар, жеке мен иштеп чыккан мыйзамдардан бул уран мыйзамы, уранды Кыргызстан аймагында казбоо, жанагындай урандын калдыктарын алып келип иштетпөө сыяктуу мыйзамдар. Бул экологияга, жалпы биздин ден соолукка, биздин ушул чоң көйгөйлөрдүн бири ушул ден соолук менен экологияда. Анткени биз Кыргызстанда Кыргызстан экологиялык таза мамлекет деп дүйнөнү суктандыргыбыз келет. Бизде Европадан быйыл эле 70 миңге жакын киши келип Кыргызстандын территориясында аймагын көрүп суктанып кетишти. Алар да кооз имаратты көргөнү келген жок. Кооз имарат аларда көп бизден. Алар ушул бузула элек экологияны, бузула элек таза тоолорду, сууларды көрөбүз деп жүрүшөт, жайында көрүп атасыңар. Анан ошол жаратылыштыкка балта чаба турган ушундай бир уулуу заттар да биз ошондой уран казуу дегенди токтотпосок бул өзүбүзгө кыянаттык да. Ошондуктан ушул мыйзам буюрса кабыл алынат. Омбудсмен жөнүндө мыйзамды да мен иштеп чыккан рабочий группанын төрагасы болуп мен ошо менен сыймыкталам. Анткени омбудсмен жөнүндө мыйзам азыр 3-чү окууда турат. Мен ойлойм ал мыйзам өтөт, депутаттарыбыз буюрса колдоп берет. Омбудсмен бул азыркы жагдайдан өзгөрүлө элек демократиялык баалуулуктарга бурулган механизмдер бар да. Жана бизде парижский принцип деп коет. Ошо Париж принцибине ылайык омбудсмендин биз кадырын, баркын, статусун, жанагы күчүн мындай жогорулатып атабыз. Аны көз карандыс кылып атабыз. Ал парламенттен көз карандыс болуп, адамдардын укугун тийиштүү деңгээлде коргой алат. Бизде адамдардын укугу ушу милиция тарабынан, сот тарабынан, прокуратура тарабынан, жана психиатрический больницалар, детдомдор, айтор мамлекеттик институттар тарабынан өзгөчө жанагы күчү бар мамлекеттик институттар тарабынан адам укугу бузулуп калат. Бүт дүйнөдө ушундай. Адамдын укугун бузгандар ошол күчтүү органдар байкабай бузуп алат. Мен ойлобойм ошол эле милициялар атайлап жасайт деп. Кээде ошол байкабай жасайт. Мисалы үчүн ушу адамдын укугуна каршы келген бир чечимдерди кабыл алып коюшат. Адамдын укугуна каршы келген бир мамиле жасап коюшат. Кээде бир кылмыштуулуктун, мисалы үчүн милициялар кылмыштуулуктун бетин ачыш керек деп туруп эле акырын башка бирөөнү кылмышкерине карабай кыйнап коюп атат. Ал эми адамдын укугу бизде эң ыйык, анан эң бийик турат. Ошондуктан адам укугун коргош үчүн биз ушул омбудсмендин өзүнүн бир вазифасын даражасын көтөрүшүбүз керек. Азыркы омбудсмен, мен ойлойм, азыркы мыйзам бул номинандуу. Омбудсмен деген аты бар. А бир уктуңар беле, бир адамдын укугун коргоп, же бир жерден сактап, же бирдеке кылып койгон. Анткени көз каранды. Анткени аны шайлап коюшат, ал болот. А биз сунуш кылган жанагы мыйзамда омбудсменди коомдо баркы бар, коомдо элдер ынана турган жарандык уюмдар, адам укук коргоочулар, укук коргоо жаатында иштеген мен деген күчтүү авторитеттер биригип келип, анан ошону көрсөтүп, анан шайланат кылып эреже киргизип атабыз да. Мурункудай болуп эле алып келип болот силерге деп андай болбойт. Мен ойлойм, бул мыйзамда өтөт. Муну менен мен юрист катары, саясатчы катары чын эле сыймыктанам, эгерде өтсө. Рахмат. Жоңузга эмки суроом, сиз фракцияңыздын лидери катары айтып бере аласызбы, фракциянын ичинде мамилелер кандай? Фракциянын ичинде мамиле жакшы. Биз туруктуу, ынтымактуу фракция деп мындай коомчулук, журналисттер, силер бизге баа бересиңер. Бирок ар бир коллективде 10 кишиден ашык коллективде өзүнүн да элимде да ошондой. Баары эле мындай жомоктогудай ынтымак боло бербейт. А жерде деле ар кандай пикирлер болушу мүмкүн. Анткени 10 адамдын 10 кыялы бар, 10 мүнөзү бар. Бирок эң негизгиси бир идея, бир максат, бир принцип, бир фракциянын бир туткан бир максаты бар да. Ошонун тегерегине келгенде баарыбыз темирдей монолитный бекем болобуз. Биз мен ошону менен сыймыктануу менен айта алам. Негизи башка коллега депутаттарыңыз үчүн уялган учурлар болду эле, же өзүңүз үчүн уялган? Мен эми мындай этикага жатпай калат да, мен башкалар үчүн. Мен кээде өзүм үчүн уялам. Эми ар кандай да, кээде бир жаңылып аласың, кээде бир туура эмес суроого туура эмес жооп берип аласың.
деген сыяктуу турмушта абдан өзгөчө бул активдүү. Биз мисалы үчүн мен өзүмдү аквариумдагыдай эле сезем. Аквариумдагы балыктай эле тиги баары көрүнүп, баары басканың, турганың, журналисттер бүт баарын карап, бүт текшерип, күчтүү коом ошондой болуш керек. Күчтүү коомдо журналисттер, коомчулук ар бир саясатчынын баскан турганын мүнөттөй эле карап туруш керек. Анан ошондой болгон жерде сөзсүз түрдө кээде ушул туура эмес жооп берип аласың. Жанагы өткөндө маршрутка канча десе мен 10 сом деп алып, 5 сом деп алып турмун, көрсө 10 сом экен дегенде. Көрүңүздөр, ушундай сыяктуу нерселердин эми ойлонуп көрөйүн деп анан телефон чала албайсың. Ал поле чудес эмес да, телефон чалып сурагыдай. Ошентип кээде бир чыгарманын баланча деген каарманы ким десе, чын эле окуган чыгармаңды билбей каласың да, ким эле деп. Анан ал журналист кечке күтүп отурбайт, билбейт экен деп жазып коет. Ошондой сыяктуу кээде уят болуп жүрөбүз. Бүгүнкү күнгө акыркы суроом, ушу келечек муунга кандай мамлекетти калтыргыңыз келет? Сөзсүз түрдө келечек муунга, мына келечек муун деген бул сиздин, биздин, баарыбыздын балдарыбыз, бул кийинки Кыргызстан, бул Кыргызстандын келечеги, келечек муун бакубаттуу, адилеттүү, калыс, справедливый деп коет. Калыс коомдо жашаса деп тиленебиз да. А бакубаттуу, калыс, адилеттүү коом бул сөзсүз түрдө экономикалык бакубат болот. Жана бакубат деген сөздүн артында экономика бар. Бакубат деген сөздүн артында күчтүү мыйзамдар бар. Бакубат деген сөздүн артында адилеттүү сот системасы бар. Адамдар мындай эч кимден кору болбой сотко барып өзүнүн укугун коргоп ала турган, инвестиция келген элдер бакубат жашаган деп ошо бакубаттуулукту мен ошояктан. Адилеттүү деген ушу биздин элдердин аң сезими күчтүү болуп, жанагындай 1000 сомго доорусун сатпаган элдердин деңгээли, элдердин мындай аң сезими өсүп, Европадагыдай барлык жердегидей күчтүү аң сезимдердин орношу менен жөн эле Кудайдан тилейм. А өзүм болсо колуман эмне келсе, кандай дараметим болсо, эмнеге шыктуу болсо мен ошону мындай иш жүзүгө ашырууга аракет кылам. Жана мен саясатчы катары ар дайым ушул багытта иштейм. Эгерде биз баардыгыбыз биригип, ар бир кыргызстандык ушул багытта иштесек, мен ойлойм биз Кыргызстанды оңдой алабыз. Анткени мына Европада, мен ар дайым ушу Европа мамлекеттерине суктанам. Аларда бир мамлекеттин эрежеси бир мамлекетке окшошпойт. Мисалы үчүн Германия менен Франция, Англия, Испания, Скандинавия мамлекеттери, Прибалтика өлкөлөрү бири-бирине окшош эмес, айырмаланып турат. Бирок эң негизги окшоштугу бул мыйзамдын жогорку күчү, бул сот адилеттүүлүгү, бул адамдын укугунун эң чоң даражасы, анан жарандардын бийликти көзөмөлдөп туруусу, анан таза шайлоолор. Мына мен ушул 5-6 принциптеринен баардыгы төп келет. А калган эрежелер ар башка болот. Бирок бизде кээде айтат ушул мыйзамды бул жерде минтип коелу. Ал же кээде чала сабаттуулук, же ушул мындай көп эксперимент да, минтип эле койсо анан оңолуп кетет, минтип андай эмес. Жалпы аң сезимдер, жалпы бир наполнение деп коет го, бир кооз кувшинди дагы кооз томурун толтуруш керек да. Ошол наполнение, ошол жалпы аң сезим өскөндө анан ошол мыйзамдарды алып келип иштетсек болот. Ошондуктан биз ошол идеологиялык багытта жалпы эл менен иштешибиз керек. Бирок элдин дагы менин жеке баамда элдин аң сезими жылдан жылга өсүп келатканын мен байкап келатам. Кантип өсүп келатат? Алар саясий процесстерди билип калышты. Алар кимдин ким экенин билип атат. Алар саясий болуп аткан бир адилеттүүлүк каякта экенин, адилетсиздик каякта болуп атканын, ак караны даана ажырата баштады. Мына ушул эң маанилүү биз үчүн. Шайлоодо добушун саткан жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Ушу келерки шайлоо ачык, таза өтөрүнө көзүңүз жетеби? Мен ошого ишенгим келет. Биз азыр жана 9% барьер кылып койдук. Ошо 9% мени коркутканы ошол олигархтардын парламентке келип калышы мүмкүн деп чочулайм. Анткени эгерде 9% менен олигархтар келип калса, олигархтар сөзсүз түрдө өзлөрүнө ыңтайлуу өкмөттү түзөт. Өзлөрүнө кызмат кылган, аларга колуна суу куйган ушундай олигархтарга кызмат кылган өкмөттү шайлап алышат да, ошо менен эл кайра нааразы болуп унутулуп калат да. Ошондуктан мен ойлойм ушул 9% барьер мени чочутат. Бирок 9% барьерди жеңе турган бир жагдай бар. Олигархтарды жазалоо. Кантип? Акчаларын алып туруп шайлабай. Акча албай койгула десек, ал популист болуп калабыз. Мындай элдер баары ала берет да. Биз алба деп койсок эле албайт да. Алса дагы керек болуп, муктаж болуп атсам алат дейм. Биз айтып койсок эле албайт да, туурабы? Ошондуктан
же албаш керек. Алып алса жазалаш керек. Менин намысымды тиги сатып алам дейсиң деп туруп. Бул олигархтардын берген акчасы бул элди кемсинтүү, ошол алып аткан адамды кемсинтип туруп берет. Мен 5 жылга сени сатып алдым. Сенин добушуңду, абириңди, мамлекетке болгон көз карашыңды, сенин атуулдук позицияңды сатып алдым деп 5 жылга сатып алып атат. 1000 сомго мына. Биз ошону качан ойгонуп, жана аң сезимдерди отпайбыз, качан ойгонуп, качан арланып жазалайбыз аларды. Жок. Дескерисинче да ошондон баштап анан Европада деле болгон андай окуялар. Кийин элдер эле жөн эле алданбай койгон, намысты бийик койгон. Андан тышкары жанагы депутаттар, кандидаттар шайлоонун астында ар кайсы партияларда өздөрүнө орун сатып алган жөнүндө көз карашыңыз кандай ошол? Эми ал орун сатып алат деп жалпы жонунан айтып атат, ал орунду сатып албайт деле. Мисалы үчүн ар бир шайлоодо бул акча каражат керек болот. Мисалы үчүн ошол эле журналисттер, масс медианын реклама, анан жерлерди кыдырыш керек, элдерди чогултуш керек, элдер менен сүйлөш керек. Ушул мероприятие бир кичинекей иш-чара өткөрсөң деле акча каражат болот. Ошол акча каражат чогулуп келип, шайлоого гана корош керек. Мисалы үчүн анын баары коротот ал акчаны. Бирок олигархтар деп эмне үчүн айтып атабыз? Алар эбегейсиз көп. Жана 9% эбегейсиз көп акчасы барлар алып туруп эле элге чейин таратып көп акча кетип атат. Чакан партиялар алар анча мынча каражат менен эле өтүүгө шансы болчу да мурун, азыр андай шансы болбойт. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ушу менен биздин маегибиз соңуна чыкты. Биз менен Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбек Насырканович Шыкмаматов болду. Көрүшкөнчө жакшы тургула. Сиздер менен жана мен журналист Бермет Уланова, Кактус медиадан.